бир нерсени сиздерге баса белгилеп айтайынчы. Келечек муундун келечегин урдабаш керек. Дал сиздер шайлаган мына Могул Элмирбек Иманалиев айылдык кеңешинде Айбек Койчубаев деген депутатыңыздар бар экен. Өзү талашып атат. Өзү талашып атат ушул жердичи. Ушул жерде бир элдин талашканын ордуна өзү талашып атат кайрачы. Ушундай да бир адилеттүүлүк болобу? Сиздер ошон үчүн каналга катталганды унутпаңыздар. Мындай биз көп болуп маселени көбүрөөк көтөрүш керек. Ак менен караны качан кыргыз ажыратканды үйрөнөт. Мына заңгырат болсо президент куруп берип атат. Эки жагына акча бөлүнүп атат. Бул жергиликтүү бюджеттин акчасы эмес. Куролгула ушул жер өнүккүлө, мо жаштар билим алсын деп атат. Бирок кылбайтпайлыбы ошону? Кылбайтпайлыбы? Кейтет да. Сизге дароо суроолорду берейин. Могул жерин ээзи сиз турбайсызбы бүгүнкү күндө? Жок, мен эмес. Мен намымда жер болсо мен айтмакмын да. Ким намында ал? Ал бөлөк намында, мисалы, мен атам намында ошум, үйкөм намында ошум да. Мен ага жооп берет. Ошондо кайсыл жер Могул жер болсо? Билбейм да, мен. Ама үйкөм билбейм да мен, атам билбейм. Жок, булар көргөзүп берсин ама. Таза эле маскаңызды дароо алмаштырдыңыз го? Азыр эле айтып атпадыңыз беле? Эмне айтып? Могул жер менин билемин таандык деп айтып атат го. Анан кайра мен билбейм, сот менен соттошом деп Айбек мырза айтып атат. Айбек мырза, уялыңыз, өзүңүз болсо мугалим экенсиз. 2 соттук, 1,5 соттук жерди эл болуп эмне кыласыз дейм да анычы. Түпкүлүктүү документтериңиздер деле жок. Анын баарын изилдеп атабыз биз. 95-жылы Чекиров деген айыл өкмөтү болгон экен, ошондо өзгөрүш айыл өкмөтү. Ал деле ошол жерде документтерди чыгарган эмес, анткени ал архивде тиркелген эмес. Жооптору да жок. Достор, катталганды унутпаңыздар. Биз болсо иликтегенибиз токтотпойбуз. Акыры могу жерди элге алып беребиз. Анткени бул баштапкы абалы 3 гектар болчу. Азыр болсо 2004-жылы 1,88 га деп эсептеп койду. Биз ошону калыбына келтирмейинче тынбайбыз. Күрөштөрдү улантабыз. Аман болуңуздар.